Кара машиналар район карасың маке. Семи? Моголар Бишкек биздин жүрөгүбүз Бишкекти ташып жүргөн машиналар. Бишкек биздин жүрөгүбүз го. Анан кирип карасаңар машиналарды 25-30 жыл болгон машиналар. Могу иштеп аткан могу жөнөкөй кызматчы айдоочулардын райын кейиптерин карасаңар, азыр мындай саламдашып көрсөңүздөр, музу жыттанып кеткен. Мурун булардын айлыгы тети убагында 30 миңге чейин алчу экен. Азыр күнү-түн эшекте иштегендердин айлыгы 15 миң сом. Мен могу жерде бир да таза алыптын сатуринде мындай жаман немем жок. Бүт бар азаматтар могу жерде. Бишкекте ушулар тазалап, ушулар күйүп атат ушулар. Анан мэрдин кылган кесепети монун баары. Эптеп чачып ийиш керек да, толтура кишилерди жумушсуз калтырыш керек. Аны сиз мэрге каршы болуп атасыздарбы? Мэрге каршымын мен, каршымын. Ишин билбесе кетпейби, Бишкекти каралачы, гүл сасып кетти, бүт любой жери сасып кетти. Акча төлөнбөгөн үчүн эле ошо акчанын баары эле төлөнөт. Ошо мэриядан мояка 1 сом бөлүнүп берилбейт. Ким жаман, тазалык жаман. Эстек акча бөлүнүп берилбейт, запчастар жок. 15-20 жыл болгон машиналар. Анан эле бияктагы тазалык жаман. Директорлорунда жалгыз мэр жакшы, а кетип калган 4 директор жаман бомде. Мына өзлөрү логически ойлонсо, элим логически ойлонсочу, баш менен. А директорлор булар күнөөсү жок. Директорлор күнөө жок, директорлор жакшы иштеген, жакшы. Директор эч кандай претензиям жок, директорлор. Анан шашкиде эле, шахматта эле алмаштырып эле, муну коюп эле. Аны 4-5 ай иштеткенден кийин эле акча бөлүп бербесе, ал директор аяктала алат. Бүт акчанын баары мэрияга берилет да, туурабы? Анан мэриядан бияка бөлүнөт. Анан муниципалдык ишкана салып турасың аке, муниципалдык ишкана болгондо. Мен немелерим карасаңыз, муниципалдык ишкана болгондо, мына биздин урматтуу Садыр Кожогой айткан, муниципалдык ишкаларга акча кошулат деп. Алардын баарына кошулду. Тазалыкка 1 сом кошулган жок. Айлыктар аз, күнү-түн эшекте иштешет. 22 жыл иштеп, аз алган айлыгым 16 миң сом. Эртең менен 6-да келип, кечки 4-ке чейин иштейм. Күнүгө.